Жакында эле Өзбекстандан Кыргызстанга өткөн Чоң Кара жана Таш төбө айылдарын азыркы учурда расмий өткөрүп алуу иштери жүрүп жатат. Мына ушул Таш төбө айылдын өлкөнүн башка аймактарындагы эмес, жергиликтүү эл дагы жакшы билбейт. Андыктан ушул боюнча жеринен маалымат берели деп чечтик. Таш төбө айылы Кадамжай районунун Исхак Болоткан айыл өкмөтүндө жайгашкан. Мына ушундай Ош Баткен Разах Фуна жолунун 135-136 чакырымында Ош тараптан келгенде кирип кетесиң мына жол менен. Бул Ош Баткен Разах жол. Отунун ылдый түшүп бара беребиз, 1-2 километрдей ылдыйга түшөт экенбиз. Ылдыйга түшкөндө мына ушундай Т көчө келет. Т көчө. Тдан солго карай бурулабыз. Тдан солго карай бурулгандан кийин 100-150 метрдей жүргөндөн кийин мына ушундай оңго жол келет. Мына ушул көчө. Ушул көчө Кадамжай районунун Исхак Болоткан айыл аймагындагы Өзбекстанга караган өзбектердин аталышы боюнча Таштепе деген эксклав десек болот. Бул жерде жалпысынан азыр 74 гектар жер. Ошондой эле 500гө жакын тургун, башка айтканда 70-80 кожолук Кыргызстанга өтүп жатат. Болгон ушул эле көчө, бир эле көчө. Мына ушул айыл экен. Бул көчөсү нары барып бүтөт экен, ошол тупик болчу. Таштепе деп коет эми, бизде негизи Кыргызстан Таш төбө эле деп эле айтылат. Фергана Туманы району дейт го. Ал эми бул ошол Таш төбө айылындагы номер 60 мектеп экен. Мектеп. Мектеп. Бирок бул жерде 100дөн ашкан окуучу болсо, анын 80-90% кошуна Кыргызстандын мектептерге барып окушат экен. Жошук айылына жана башка жакын айылдарга барып кыргыз мектептерде каттап окушкан. Бул жерде эч кандай бир кызым же башка тосмолор менен тосулган эмес. Мыналар деле Кыргызстан. Мына ушул айыл экен. Махалла гүзары деген не деген аксакалдар? Борбору деп коёбу, а? Кышлак врачлык пункт экен да, бер. Азыр эми бул аксакал аты жөнүңүз ким эле аксакал? Тавакал. Тавакал, фамилияңызчы? Халиков. Тавакал ака, бул көчөдө, бул жерде жергиликтүү эл негизинен кыргыздарбы кандай? Кыргыздар. 90-100%, а? 100% кыргыз эле. Өзбөгү жок. Деканчылык менен, чарба менен, шулар менен, Бул бир эле көчө экен, а бул жерде? Жок, мынагы көчө, мынага кетет. 3 көчө, а? Ана аркадан бар. Эми азыр бул Кыргызстанга өтүп атканы кандай болуп атат эми сиздер үчүн? Өтө зор болуп атат. Жакшы болуп атабы? Өтө жакшы. Жакшы, мындай бир жактуу болуп, а? Бир жактуу болду да эми. Буга чейин кандай кылчу элеңиздер? Мисалы, документ иштеринде, башка да Өзбекстанга барчу элеңиздер, кандай болот эле? Сондай болот эле Өзбекстанга. Өзбекстанга барлады. Эми бирок базары Кыргызстан.
мамилеси. Срочный иштер, срочный болгон больницалар аны Кыргызстан болгон да шумалчы. Ботунун ака өтөлбөй атабы. Жакшы болду. Кыскасы зор болду. Кандай эл бардыгы эле жакшы болду. Жақсы болды енді. Бир экта 98% курсан да. Бир жакта болуп калганга чегераны. Жакшы болду. Эми аралашып эле жашайт экенсиздер да бу бияк эл менен. Кыргызстан менен, арык суу бир бардыгы. Кандай кандайсыз? Жакшысызбы? Эсол жакшыбы? Эми бүгүн расмий өткөрүп алып болот дедиле. Эми эртеңге жылып кетиптир, Эртең паспортторду берип баш. Ошондой болду, эртеңге калды. Кече. Баягындай каада салттар кандай эди бу жерде? Кыргызча. Кыргызча эле, калың берип